Акыркы суткада 95 адамдан коронавирус аныкталып, анын 49-у Бишкектен чыкты. Илдетке кабылгандардын 57-си орну байланыш аркылуу жуктуруп алса, 36-сы вирус кайдан жабышканын билишпейт. Өтө терең кайгыруу менен ошо саламаттык сактоо министрлиги ушул дагы бир маалыматты бүгүнкү күнү сиздерге жеткизип атабыз. Өткөн суткада ошо 1947 жылы төрөлгөн биздин бир жараныбыз ооруканага келип, өтө оор абалда келген. Убагында ошо дыхательная недостаточность, ошо изоляцияга алынып болгон дарылоо шарттарын алып келинген. Бирок ошол биздин көрсөткөн дарылоо реанимациялык иш-чараларга карабай бул бейтап каза болуп калды. Ал эми акыркы суткада анализи таза чыгып, ооруканадан чыгарылган 32 бейтапты кошкондо илдетти 1933 жаран жеңе алды. Бишкек шаарынан 11, Чүй областынан 12, Ош шаарынан 3, Ош областынан 4, Жалал Абад областынан 1 жана Баткен областынан 1 бейтап айыгып чыкты. Анализдердин жыйынтыктарын баары тең отрицательный болуп, аман-эсен үйүнө кетишти. Ошентип жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 1933 бейтап айыгып бүгүнкү күнү ооруканадан чыкты. Кыргызстанда коронавируска кабылган жарандардын жалпы саны 2657-ге жетти. Анын 1933 айыкса, учурда ооруканада 693 бейтап жатат. Алардын ичинен 38 бейтаптын абалы оор деп бааланып, 6 бейтап жандандыруу бөлүмдөрүнө жайгаштырылган. Бул оорулуулар менен байланышта болгон 11217 адам үй көзөмөлүнө алынып, обсервацияда 1569 адам бар. Ал эми жалпы каза болгондордун саны 31 кишини түздү. Ошол эле учурда бейтапканада жаткан 176 бейтаптын оорусу билинбей өтүп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы алгоритмине ылайык алар аралыктан көзөмөлгө алынат. Үй шартында көзөмөл жүргүзүп жаткан мобилдик топторго көмөк көргөзүү үчүн 6 апрелден тарта 118 ыкчам байланыш номуру иштеп баштаган. Ал эми аймактарда 21 майдан тарта жарандардан кайрылуулар кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө чейин 32 оператор 18387 чалууну кабыл алды. Маалымат жыйында Бишкек шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Исмаилова жарандар коронавируска шектенүү болгондо чалып, кеп кеңеш алса болорун билдирди. Линия 118 служит фильтром и предназначена только по вопросам COVID-19 и консультации. 118 ыкчам байланыш телефону аркылуу коронавирус боюнча гана кеп кеңеш алса болот. Жарандар кайрылып, аларга тез жардам кызматын жиберүүнү талап кылууда. Бирок бул үчүн 103 номерине чалуу керек. Ошондой эле анализдин жыйынтыктарын талап кылып кайрылышат. Аны болсо үй бүлөлүк медицина борборунан тактоо зарыл. 118 номуруна коронавирустун 2 же андан көп белгиси, ысык дене табы, жөтөл, көкүрөктүн оорушу, жыттарды сезбей калуу, баш оору жана булчуңдардын оорушу болгон учурда гана чалуу сунушталат. Чалып жаткан адамда COVID-19 илдетинин белгилери дал келбесе, ал жашаган жери боюнча бейтапканага жөнөтүлөт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.